2022 жылдын жыйынтыгы Бердике Баатыр айыл өкмөтү үчүн жаман болгон жок. Алсак Кумарык айылындагы Байчечекей бала бакчасынын кошумча имараты пайдаланууга берилип, айылдагы мектептин айнектери заманбап терезеге алмаштырылып, түрткү берүүчү грант аркылуу каржыланган. Ошондой эле Маданият үйү Талас райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 2 миллион 920 миң сомго толук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Жакшы ийгиликтер жаралды десем жаңылышпайм. Себеп дегенде аз акча болду, бирок ошол аз акча менен көп муктаждыктарыбызды, көп көйгөйлөрүбүздү чечкенге жетиштик да. Белгилеп айтып кете турган болсок, ошол Талас райондук өнүктүрүү фондунан жалпысы 6 проект жазылып, 6 проекттин ийгиликтүү колдоого алынып, ошолордун баарын 100% аткардык да. Ошо 2022 жылга бизге 4 миллион 800 миң каралды. Ошого 6 проекти ишке ашырганга аракет кылдык да. Андан тышкары айыл аймактагы ички арыктар тазаланып, 82.500 сомго цел тосуучу дамбаларга суу толгон учурда сордуруп тазалоочу атайын техника сатып алынган. Бүгүнкү күндө элет калкын таза суу менен камсыз кылуу 82%га аткарылган. Эми жазалды менен ар бир үйгө суу өлчөөчү эсептегичтерди орнотуу, ошондой эле суу түтүктөрүн ремонттон өткөрүү иштери планда турат. Ошентсе да кемчиликтер жок эмес. Кумарык айылынын чоң көчөсү жасалганда деле 15 жыл болуп калды, 2008 жылында. Азыр бардыгыбыз байкап атабыз, жолдорго трещина түшүп калды да. Эми бул убакыт өтүп атат да. Ошон үчүн мен бир сунушумда ушу бир каражат таап туруп, ушул жолдорду суюк битумду мына жазында чаңды кетирип туруп куюп чыгыш керек да. Болбосо 5 жылдан кийин бул жол жок калып калабыз да. Көчөдөгү сууду жаап салып, үйүндөгү суу тоңуп калган адамдар 8 мартка барып суу алып келип аттык. Үйүнө суу киргизбей калгандарды жөн эле кой. Эми азыр дагы бир жерибиз бар эле, айылдын жарымыбыз ичип атчу эле, аны дагы жаап салып, азыр суу жок. Бирөөлөрдүн үйүнө барсаң, меники да жок деп коет экен. Үйүнөн суу сурап кайыр чогулуп жүрүп атабыз. Суудун башында жашайбыз. Өзүнчө отдельно болдук дейбиз, бирок суу дагы деле проблема. Элдик жыйында айрым кемчиликтер дагы белгиленди. Район акими Нургазы Нармырзаев тиешелүү жетекчилерге эскертүүлөрдү берип, илгерилетүү тапшырмасын коюп, жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Бул маселелердин баардыгы жөн эле айтылып, ошончо калып кала бербеш керек да. Иш чара түзүп, срокторун коюп, анан эртең ошол суроо берип аткан жарандарга кайра кат жүзүндө жоопторун бериш керек. Жасап аткан жумуштарды эми жаман эмес, мына элдин баардыгы кол көтөрүп айтып атышат. Эми жумуш болгон жерде кемчилик болот экен. Анча мынча кемчиликтер болот экен, эми ал кемчиликтерди оңдошубуз керек. Жыйындын соңунда айыл аймактын 2023 жылга койгон пландары маалымдалды. Алсак Козучак айылына сметалык баасы 47 миллион 834 миң сомду түзгөн 2 кабаттуу бала бакча, ошондой эле минералдык суу чыгаруучу ишкана ачылары күтүлүүдө. Ушу биздин Бешташ жайлоосунда түшкөн суу бар, Кайыңды деген жерибиз бар. Ошол Кайыңдыдан түшкөн сууну ушул минералдык газдалган, анан газдалбаган суу кылып чыгарып, ошол минералдык суу чыгаруучу завод ачканга эме кылып атабыз. Сметалык наркы өзү 11 миллион 200 миңде туруп атат да. Кудай берсе ошону да азыр мына жакын аранын ичинде Талас райондук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин отуруму болот. Ошол отурумга проекттер толук жазылып тапшырылган. Ошол тапшырылган проект ошол отурумга сунушталат. Анан Кудай буйруса өтүп калса, бул ишти дагы толук 100%га аткарганга аракет кылабыз. Белгилей кетсек, 2022 жылда Бердике Баатыр айыл аймагында билим берүү тармагына көбүрөөк көңүл бурулуп, 3 мектеп, 1 бала бакчада ремонт иштери жүргүзүлүп, билим сапатын жогорулатуу үчүн ар кандай долбоорлор иштелип чыккан. Андан тышкары айыл аймакта 108 аз камсыз үй бүлө каттоодо турса, аларга 12 ай аралыгында 487.500 сом каралып, ар кандай жардамдар көрсөтүлгөн. Ошондой эле Талас район аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан 2 аз камсыз үй бүлөгө социалдык контракттын негизинде 100 миң сомдон акча каралып, 2 ишкана ачылып, 4 жаран иш менен камсыз болушкан. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.